Ражаб айында bir түн бар. Ал түн пайғамбар үшін ең қасиетті түн болған дейді. Пайғамбардың үмметі үшін ең қасиетті түн бұл қадір кечесі болса, пайғамбардың өзі үшін ең қасиетті, ең урматты болған өзгөчө бір күн бар. Бұл күн ушул Ражаб айының 26-сынан 27-сіне қараған түні. Бұл күнді әлбетте ислам оқымыштылардың арасында әрқандай талаш тартыштар, пикирлер бар. Бирок көпчүлүк алым уламалардын айтуусу боюнча, ушул Ражаб айынын 26-сынан шамдан кийин 27-сине караган түнү бул Исра Ме'раж окуясы болгон түн да. Ошо берекелүү ай. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламдан көптөгөн, ондогон, 20лаган хадистер айтылган ушу Ражаб айында орозо кармаса сооптук экендиги. Ражаб айында ушундай хадистер бар кээ бир күн орозо кармаса 1 ай, bir gün орозо кармаса 1 жылдык сооп берилет деген. Ошондуктан Ражаб айын илгертеден ошол кээ бир оолия заттар, улуу аалым заттардын бардыгы Ражаб айын баягы калтырбастан орозо менен кармаганга, орозо менен өткөргөнгө аракет кылган экен да. Ошон үчүн баягы хадис бар ошондой мааниде. Ражаб бул Аллахтын айы. Ражабтан Шаабан айы келет. Шаабан бул менин айым. Шаабандайын Рамазан айы келет. Рамазан менин үммөтүмдүн айы деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Ошондуктан бул Ражаб айы ушундай бир ай. Бул айда кимде ким сооп ибадат кылса эселенип, бул айда күнөө кылса дагы эселенип жазыла турган ай. Ошондуктан берекелүү айларга жакындап кирип келатабыз. Ислам шариятында 4 харам ай бар. Харам деген сөздү билесиздер, арам кыргызча. Рухсат берилбеген нерсеге арам деп айтылат. Ал эми бул 4 арам ай эмне себептен арам ай болуп калды десе, исламга жери жахилият кезде, пайгамбар ислам дини келе элек кезде, пайгамбар алейхиссалату вассалам пайгамбар боло элек кезде арабтарда ушундай адат болгон экен. Жыл 12 ай болсо, 12 айдын ичинен 4 айды арам ай деп белгилешип алган. Ошол 4 айда бирине бири курал көтөрмөй жок, биринин аялын же баласын кул кылып туткундап алмай жок, баары ынтымакта соода сатык кылган, душманынын босогосунан өтүп кеткен душманы тийген эмес. Ушундай тартипти сактаган экен. Кайра ошол арам айлары бүткөндөн кийин 8 ай бири-бири менен кырылышып жата берген учурлар болгон. Кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам келди, ислам дини келди. Ислам дини келди дагы ушул 4 харам айды Аллах Таала харам бойдон калтырып койгон. Ошондуктан бул 4 харам айдын бирөөсү Ражаб айы. Ошондуктан Ражаб айында бир сооп иш кылсаң эселенип берилет, күнөө кылсаң да эселенип берилет. Бизде адатта көпчүлүк учурда адамдар садакаларын, зекеттерин, хайыр ихсандарын Рамазанда кылып көнүп калган. Бирок кээ бир алым уламалар ушул айда да кылгандар бар. Ражаб айында садака кылса эселенип берилет дейт. Ражаб айында атайын умрага барат. Бизде Рамазанда умрага барабыз го. Рамазанда кимде ким умрага барса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, "Кахаджатин ма'i" дейт. Мени менен хаж кылганга тете сооп болот деген. Рамазан айында умрага баруу. Ал эми Ражаб айында дагы умрага баруу туурасында пайгамбар алейхиссалату вассаламдан ошондой бир маанидеги хадистер айтылган. Ошондуктан биз азыр мына бүгүн 18 түнү кирип келди, 17-си бүттү, мына шам намазын окуган, шам намазга азан айтылганда Ражаб айынын 18 түнү кирди. Демек, мындан кийин Ражаб айынын 27 түнүндө, мындан 9 күндөн кийин, биздин неме боюнча, календар боюнча 7 февраль. 6 февральдан 7 февральга караган түнү ошол Исра Ме'раж түнү болуп эсептелет. Бул Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз үчүн эң өзгөчө күн болгон дейт да. Анткени билесиздер, ислам тарыхында Амул Хузун дейт. Кайгы жылы болгон. Ислам тарыхында кайгы жылы деген жыл болгон. Ал кайгы жылы качан болгон десе, кайгы жылы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бир жылы келип баягы коштоп жүргөн, дайыма кубаттап жүргөн Абу Талиб деген акеси болгон, атасынын бир тууганы, ал каза болгон. Андан кийин көп өтпөй эле бир аз убакыттан кийин эле ошол бүт балдарын төрөп берген Ибрахимден башкасын. Ошол Хадишени өзүнө көз жумган. Ошол жылды ислам тарыхчылары Амул Хузун, кайгы жылы, капа жылы деген. Анткени пайгамбарыбыз өзүн коштоп жүргөн эң күчтүү эки адамынан ажыраган.
Мына ошентип пайгамбарыбыз кайгыга батып, капага батып, колдоочуларынан кол үзүп турган кезде Аллах Таала сени колдогон жаратуучу бар деп туруп пайгамбарыбызга икрам кылып, пайгамбарыбызга сый кылып, пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүп, көңүлүн жубатыш үчүн анан Исра Ми'раж окуясы болгон. Субханалла. Исра Ми'ражда, Исра окуясында ошондой болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, мен Хатим делем дейт, Хижр делем дейт. Хижр деген Хатим. Хатим деген азыр Хижр Исмаил деп коесундай такадай болуп турат го. Ошол таканын ичинде жаткан дейт. Bir rivayette bir жагында Жафар, bir жагында Hazreti Хамза. Экөөсүнүн ортосунда жатканда Жабраил алейхиссалам келип пайгамбарыбызды алып кеткен. Буракка мингизген. Бурак качырдан кичине, эшектен бир аз бийигирээк жаныбар экен. Ошого мингизип туруп, анан кийин бир жерге барганда түшкөндө ушул жерден намаз оку деген. Барып пайгамбарыбыз даарат алганда 2 рекет намаз окуган. Бул жер эмне болгон жер десе, бул жер Иса пайгамбар төрөлгөн жер деген. Дагы бир жерден токтотуп туруп, дагы намаз оку деген. Пайгамбар унчукпай барып даарат алып туруп, намаз окутуп бүтүп, бул жер эмне болгон жер десе, бул жерде Муса пайгамбарга Таурат түшкөн жер деген. Ошентип пайгамбарлар төрөлгөн жер, пайгамбарларга китеп түшкөн жерлер, пайгамбарлар жүргөн жерлер ушундай бир касиеттүү, берекелүү замандын, убакыттын берекеси ошол пайгамбардын берекеси менен, пайгамбарлардын, жакшы адамдардын берекеси менен берекеге айланып берет экен да. Куранда дагы, бүгүн биз балдар менен тафсир сабагында өттүк. Куранда ла уqsimu bihadal balad. Аллах Таала айтат да, Балад деген сүрө бар. Ошо Балад сүрөсүндө айтат, ла уqsimu bihadal balad. Бул аяттын мааниси Алла айтат, мен ушул шаарга, ушул Мекке шаарына ант ичип айтамын дейт. Эмнеге Мекке шаарына ант ичип айтты десе, анткени Алла Таала асман жерди жаратканда Меккени харам кылган. Харам дегендин мааниси Меккени ыйык кылып койгон. Меккеде ажы учурунда анын чөбүн кырккан болбойт, анын тал терегин кырккан болбойт. Ал жердеги керек болсо жырткыч жаныбар, айбанаттарга дагы кол салган. Жада калса мыногул жерде коен көрдүм, тигил жерде түлкү көрдүм деп бир мергенчиге ишарат кылып айтып бергенде харам болуп эсептелет. Ошондой Алла Таала Меккенин кадырын Алла Таала көтөрүп койгон. Күнүгө Меккеге Алланын рахматы жайт. Күнүгө Алланын 120 рахматы жайт экен. Ошонун 60-ы таваф кылгандарга, 40-ы намаз окугандарга, 20-сы ошол Каабаны жөн эле тиктеп отургандарга Алланын рахматы, назары жайт. Ошондой бир берекелүү жерде, ошон үчүн айтат Аллах Таала Куранда, ла уqsimu bihadal balad. Мен муногул шаарга касам иштим дейт. Анан дагы бул шаар эмне себептен Мекке дагы берекелүү? Биринчиден өзүн Алла Таала касиеттүү кылып койгон. Экинчиден Саййидул халк болгон, бүтүндөй махлуктардын саййиди болгон, пайгамбарлардын имамы болгон Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз ошол жерде туулуп өсүп, ошол жерде жашап атат. Пайгамбар бүтүндөй аламга рахмат үчүн келген пайгамбар. Бүтүндөй аламга рахмат үчүн келген пайгамбар Меккеде жашап атса, Мекке өзү касиеттүү жер, пайгамбардын ошол жерде туулуп өсүп, ошол жерде пайгамбар болуп, ошол жерде дааватын баштаганын өзү Меккени ош бетер кадырына кадыр кошуп, улук кылган. Ошон үчүн Алла Таала Мекке шаарына ант ичип, касам ичип туруп, ошол сүрөнү баштаган да. Ошондуктан берекелүү айларда, берекелүү күндөрдө турабыз да. Ошол Исра окуясында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Хатимдин ичинде болгон. Билесиздерби, кээ бир риваяттарда келет. Ошол жана Каабанын ичинде такадай месте турат го. Ошол жерде 70-тен ашык пайгамбардын сөөгү коюлган дейт. Исмаил алейхиссалам сөөгү ошол жерде коюлган. Кызыгы, ошол жерде туруп намаз окуп дуа кылсаң, дуа кабыл болот. Кимде ким ошол Хатим жана такадай болгондун ичине кирип намаз окуса, Каабанын ичине кирип намаз окуган эсепте болот. Анткени ал Каабанын эсебине кирет. Курайыштар адал акча менен, проценти жок акча менен курабыз деп ошол нерсени курганда, акчалар жетпей калып туруп, Каабанын жарымы сыртта калып калган, ошондой мындай метка кылып койгон, белги кылып койгон, такадай кылып. Кимде ким умрага, хажга барса, ошонун ичине кирип намаз окуса, Каабанын ичине иншалла кирип намаз окуду болуп эсептелет. Умрада, хажда, Меккеде 16 жер бар, дуа кабыл боло турган жер. Ошонун бирөөсү ошонун жери, ошол жер. Ал эми тарых китептерде айтылат, ошол жерлерде 70 пайгамбардын жана айткандай эмне сөөгү коюлган дейт да.
Субханалла, ал баягы жөндөн жөн эле берекелүү, жөндөн жөн эле касиеттүү бир жер эмес экен. Көрсө, пайгамбарыбыз ошол жерде туулуп өскөн. Пайгамбарыбызды Исрага көтөрүп алып кеткенде да ошол жерден Жабраил алейхиссалам келип алып кеткен дейт. Ошондон бул берекелүү айда турабыз иншалла. Бул айларда пайгамбарга көп истигфар айтайлы, Аллахтан көп истигфар айтышыбыз керек. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга көп салават айтышыбыз керек. Колдон келсе орозолорду кармасак жакшы болот. Колдон келсе тиги зекеттерди берейли, колдон келсе жөн эле кайыр садакаларды кылайлы. Иши кылып, бул айда башка айга караганда бул айда күнөө кылса да эсептеленет, сооп кылса да эсептелип, көбүрөөк эселенип эсептеле турган айда турабыз да. Харам ай. Жахилиятта да болчу, исламда да Аллах таала ошомойдон калтырып койгон. Бизде Кыргызстанда харам ай деген түшүнүк болгон эмес. Бирок ислам, шарият ошону кубаттап бекемдегенден бул айдагы биз үчүн өзгөчө ай. Сооп кылсаң эселеп сооп аласың, күнөө кылсаң эселеп күнөө жазылат. Аллахым өз сактасын. Бүгүнкү сабагыбыз иншалла Кудай буйруса, оолиялардын кереметтери туурасында. Могул китепте Кудайым берекесин берсин. Жалаң ушу Сахих деген, Сахихул Бухариде, Сахихи Муслимде, биздин Кутубу Сунан китептеринин бардыгында келген ажайып бир керемет бир нерселерди айткан. Ошол кереметтер менен тааныша жүрөйлү. Анткени муногул жерде айтып атат. Азыркы биздин современный жашоодогу мусулмандар адамдар бөлүнүп калган дейт. Мусулмандар адамдар бөлүнүп калган. Бирөөлөр вообще эле полностью кереметтиңди токтот дейт. Жомогуңду айтпа дейт. Каякта жомокду айтып атасың. Бирөөлөр айтат, ооба, кереметтерге ишенем го, Абдул-Кадир Жиланидин керемети болуптур, Хасан Басридин керемети болуптур, Зиннун Мисридин керемети болуптур. Бирок азыр андай керемет кылган адам жок деп вообще эле чаңгандар бар дейт. Экинчи этаптагылар. Анан үчүнчүлөр ошол кереметтин бар экенине ишенгендер. Анан негизинен чындап эле бул керемет деген эмне десе, керемет деген амрун хорикун лил ада дейт да. Бул адаттан тышкаркы иш. Адатта адамдын колунан манжасын минтип сууга салса, адамдын манжасынан суу чыгышы мүмкүнбү? Кессе кан чыгышы мүмкүн? Кеспесе эчтеке чыкпайт. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам мутаватир хадисте келген. Бир жихаттан келатып суу калбай калган. Тамчы суу калганда, тамчы суу калды дегенде чанашты чаначка куюштуруп отуруп, кечекей суу алып келгенде пайгамбар чаначка колун салып турган 70тен ашык сахаба болгон. 70тен ашык сахаба аттарын төөлөрүн сугарып, чаначтарына сууну толтуруп, сууну кана ичкенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун суудан тартып алган. Бул мужиза. Ал эми керемет менен мужизанын айырмасы эмне десе, акыйда алымдар айтат, керемет менен мужизанын айырмасы, мужизаны пайгамбар көрсөтөт, кереметти олиялар көрсөтөт дейт. Ошон үчүн кереметти кимдер кылат? Кереметти шайтандын жолунда жүргөн, же бир бидат жолдо жүргөн адам керемет көрсөтө албайт. Кереметти хак пайгамбардын сүннөтүн карманып жашаган адам керемет көрсөтө алат. Ошондуктан бүгүн ошол керемет туурасында анан тарыхта, Куранда, хадисте пайгамбар кереметтерди айткан. Ошол Азирет Абубакырдын керемети, Азирет Умардын керемети, Азирет Усмандын кереметтери. Мурун укканыбыз бар, укпаганыбыз бар, бир сыра кулак салып турайлы иншалла. Аулиялардын керемети Куранда айтылган, сүннөттө айтылган, сахабалардын өмүр жашоосунда бар. Жана андан кийинки алым уламаларда факихтер, мухаддистер, усулилер, машайху суфия, бу олиялар, ушулардын жашоосунун бардыгында буга окшогон нерселерди көрсөк болот, жашоосунда жоолуктурсак болот дейт. Сахли ибн Абдуллах Тустари деген аулия зат өткөн. Мен ошол нерсени окуп алып таң калдым да, субханалла. Сахли ибн Абдуллах Тустари деген аулия болгон. Шал болуп калган өмүрүнүн этегинде, шалда жатат. Кыймыл аракет жок, эч движение жок, жатат. Колу да кыймылдабайт, буту да кыймылдабайт. Намаз учуру келгенде кадимкидей дене башы кыймылдайт экен. Турат, даарат алат, келип кадимкидей үрүкү саждасын кылып фарз намазды окугандан кийин кайра шал болуп калат. Эмне деген керемет? Эмне деген аулиячылык? Аллах Таала ушундай оору берген ага сыноо. Бирок намаз учурун намазын каза кылбай, бүт шарттары менен, үркүндөрү менен кемчиликсиз толук окуп бере тургандай, окуй ала тургандай Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип койгон. Мына ошондойлор Алланын олиялары, мына ошондой Аллах Таала дуасы кабыл кылган биздин улууларыбыз өткөн да. Мына могул жерде Курандагы
мен Курандагыны бул жерде бир нече жолу айтканбыз. Ол жерде сахабалардын немелерин окуганга аракет кылабыз иншалла убакыттын жетишинче. Биринчиси, Куранда Кахф сүрөсү бар. Кахф деген үңкүр деген сөз. Кахф. Кахф сүрөсүндө 4 окуя баяндалат. Зулкарнайнын окуясы баяндалат. Яжуж Мажуж Зулкарнайнын окуясы баяндалат. Анан ошондо Хызыр менен тиги Эменин окуясы баяндалат. Хызыр алейхиссалам менен Муса пайгамбардын окуясы баяндалат. Анан ошол эле сүрөдө Асхабул Кахф үңкүр ээлеринин окуясы баяндалат. Үңкүр ээлер ушундай болгон. Куранда Яқулуна хомсатун ва садисум калбухум ва яқулуна саб'атун ва самилухум калбухум деп Куранда келет. Айтышат аны 6 деп 7-си ит болгон, 7 деп айтат 8-си ити болгон депчи. Кыскасы ошол адамдар биз сыяктуу адамдар болгон. Бул тарыхчылар айтат. Иса пайгамбардан кийин Мухаммед пайгамбарга жерки алейхиссалату вассалам аралыкта болгон дейт да бул. Иса пайгамбардан кийин болгон окуя дейт. Мухаммед пайгамбар чыкканга жери мүмкүн 100 жыл, 150 жыл мурун, 200 жыл мурун болгон деп божомолдошот. Бирок Куранда ошол окуяны баяндаган. Кызыгы алар иннахум фитятун аману би роббихим ва зиднахум худа деп Аллах Таала Куранда айткан. Жаш жигиттер болгон. Жаш жигит дегенде ошол 20, 30, 35тин арасындагы адамдар болгон. Алар Алланын разылыгын көздөп, учурундагы зулум падышадан Кудайга кенен кулчулук кыла албай, Кудайга кенен эч кимден коркпой, Кудайга кулчулук кыла турган жакты издеп көчүп жөнөйт, хижрат кылып жөнөйт. Зулум падыша булардын аркасынан түшүп, буларды өлтүрөбүз дегенде Аллах Таала үңкүргө киргизет дагы буларды уктатып коет. Биз сыяктуу адамдар. Бирок сен 300 жыл уктай аласыңбы? Алар 309 жыл уктаган. Алар пайгамбарлар эмес. Пайгамбар айды экиге бөлгөн. Пайгамбар Миражга көтөрүлгөн, асманды көргөн, бейишти көргөн, тозокту көргөн. Ал пайгамбар экен. Бирок булар пайгамбар эмес да. Алар жөн эле катардагы имандуу адамдар болгон. Бирок алар 3 жыл уктаган. 300 жыл. Бул эмне? Бул керемет. Аллага такыбалык кылды. Аллах Таала аларга башка элге бербеген мүмкүнчүлүктү берип койду. Тарыхта ошондой адамдар өткөн экен. Өмүр бою суу ичпей 40 жыл өткөн адамдарды биз окуп жүргөндө устазыбыз окутат эле. Ошондо бир аялдын кереметин окуганбыз да. Бир аял болгон. Арык болгон. Бирок өтө дагы сөөгүнө, териси сөөгүнө жармашкан арык эмес. Бирок 40 жыл адамдар аңдыган, ибадатка бекем аял болгон. Бирокчу кыргыз айтат го, саа калып магачын дейт го. 40 жыл адамдар аны байкаган. Суу дагы ичкен эмес, 40 жыл. Бул Аллахтын керемети болот экен. Демек, жанагы биз айтып аткан нерсе, тамак курсакты тойгузбайт, Алла тойгузат. Кийим сени үшүтпөй кармабайт, Алла. Дегени мааниси ошол. Азирет Али Хунайн согушунда экен ооруп калат. Жок, Хунайн эмес. Кайсы бир согушта Азирет Али ооруп калат тарыхта. Анан ошондо пайгамбарыбыз сахабалар менен баягы эмени курчап, эмелердин душмандардын баягы эмесин, чебин курчап, бир айча курчап турат. Анан пайгамбарыбыз бир күн келет да айтат: "Эртең мен мусулмандардын желегин бир адамга берем, ошонун жетекчилиги астында биз фатих кылып бул жерди алабыз" деп айтат. Эртең менен келеле дейт. Эртең менен келет Азирет Умар келип алат экен мындай чокчоюп отурат экен да, "Мен айтабы" депчи. Уламса мени көрбөй калбасын деп Азирет Умар мындай көтөрүлөт экен, болбойт. Анан бир учурда пайгамбарыбыз Али гана деген да. Азирет Али гана деген. Азирет Али гана дегенде Азирет Али келген. Азирет Алини айтса, Азирет Али ооруп жаткан, келбей калып. Анан пайгамбарыбыз анан баягы байракты колуна бергенде анан алдыга кой берген. Ошондо ооруп атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган экен. Аллахумма азхиб анху ал-барра вал-харра. Ал-барда вал-харра деп дуа кылган. Аллахым, мындан ысык суукту кетир деп дуа кылган. Ошондон кийин Азирет Али радыйаллаху анху ошондой болгон экен. Саудиянын ысык күнүндө бир кыйып кийинип алат экен, ысыбайт экен. Кыштын күндөрү, суук күндөрдө
жеңил кийинип жүрө берет экен, үшөйт экен. Пайгамбардын дуасынын берекеси. Мындай нерселер көп. Ошондуктан муногул Асхабул Кафтын бул адаттан тышкаркы нерсе албетте. Анткени суннатулла, Алланын бул дүйнөдөгү жаратуусу боюнча адам баласы курсак ачыш керек. Адам баласы чарчаганда укташ керек. Адам баласы үшүгөндө жылуу кийим кийиниш керек. Бул суннатулла. Алла Таала бул аламды ушундай тартипте, ушундай эреже менен жаратып койгон. Мындан тыш болуп кете албайт. Бирок кээ бир өзгөчө адамдарга Аллах Таала кээде өзгөчө нерсени берип коет экен. Мына ошону керемет дейбиз. Эми кереметти кимдер көрсөтөт десе, пайгамбардын хак жолун карманып жашаган такыба мусулмандар көрсөтө алат. Мына ушул 3 жанагы үңкүрдөгү ошол адамдардын 300 жыл уктап анан ойгонуусу бул өзүнчө бир керемет. Анткени алар пайгамбар болгон эмес, биз аны муужиза деп айта албайбыз. Демек керемет. Курандын өзүндө керемет бар экендигин испаттап атат. Ошон үчүн биздин Имам Азам рахматуллахи алейхи айткан: "Караматул аулияи хаккун." Оолиялардын керемети акыйкат, чындык деп айткан да. Андан кийинки окуя, муну буга жерде айтканбыз. Бул Мариям энебиздин окуясы. Мариям энебиздики деле ажайып нерсе. Мариям энебиз төрөгөндө өткөнкү сабакта айтканбыз, жаңылбасам. Мариям энебиз төрөгөндө 30 дагы же 25-30 дагы келин кыз болгон эмес. Кээ бир тафсирлерде айтылгандай 12-13 жаштагы кыз болгон экен. Алладан өкүм келди. Куранда мынакей Мариям сүрөсүнүн 25-аятында турат. "Ва хуззи илайки би жиз'ин нахлати тусaqit алайки рутабан жания." Алла вахий кылган. Мариям энебиз пайгамбарбы? Пайгамбар эмес. Жөнөкөй катардагы мусулман аял болгон. Бирок Алла Таала илхам кылып көңүлүнө салды. Курманы силктеди. Курма ошол кезде курма өспөгөн, курма бышып бүткөн, курма быша турган учур эмес экен. Курма бышып бүтүп уже сезон бүткөн учур болгон. Бирок курманы карап силккенде, ошол жерде курма ошол замат түйүлүп, ошол замат бышып, ошол замат жерге кулап түшкөн. Анан ошондон Мариям энебиз жеген. Анан Жабраил алейхиссалам келип Мариям энебиздин этегинен үйлөгөндө, анан Мариям энебиздин курсагына бала бүтүп 9 ай көтөргөн эмес. Кээ бир тафсирлерде айткандай, ошол замат курсагы чоңоюп чыгып, ошол замат эле кайра төрөгөн. Биринчиден пайгамбар эмес. Экинчиден жанагындай компьютер менен программа жасагандай эле жасап атат да, бул эмне? Бул керемет. Демек, Мариям энебиз ошондой бир улуу бир керемет ээси болгон, улуу бир Кудайдан корккон такыба зат болгон да. Мына ошо окшогондорду керемет дейбиз. Пайгамбар эмес, аялдардан пайгамбар болгон эмес. Демек бул ким? Демек бул оолия. Демек бул эмне? Пайгамбар болсо муужиза эмес. Демек бул эмне десе керемет дейт. Анан кийин 3-чү окуяны алып келиптир могул жерде. Баягы Мариям энебизге тамактын келип калганы. Анда бир нече жолу айтканбыз. Мариям энебиз жанагындай өзүнүн комнатасы болот экен, ибадат кылат. Закария алейхиссалам карап турган тайжизеси болгон. Анан кирген сайын эле барса эле кирип барса тамак турат экен. Могул жакта Азирети Хубайб ибн Ади деген сахаба болгон. Азирети Хубайб ибн Хабиб ибн Арат болуш керек эле. Ошол адамдын да керемети келет да. Ал адам исламда биринчи душмандын колуна түшүп шейит болгон адамдардан, Мадинага кеткенден кийин. Жаңылбасам ошондойлордон болгон. Бул Хабиб ибн Арат деген адам ушундай болгон. Курайштын колуна түшүп калган. Курайш туткундап, байлап койгон, жаш балдар келип тийишип, таш ыргытып ойногон. Ошондо жаш балдар ошол кездеги көргөн, баягы акыл эси кирип калган балдар, кыздар кийин айтканда, ошондо Хубайб ибн Арат туткунда жатканда, ага эч кандай жер бетинде Меккеде жүзүм жок кезде анын табакта астында жүзүм турганын көрөт элек. Жүзүмдөн керек болсо бизге үзүп берген, биз жегенбиз деген. Сахаба радиаллаху анху. Кийин Курайштар аны байлап алып туруп, ар кимиси бири кылыч менен кесип, бири найза менен сайгылап ушинтип ойноп өлтүргөн.
İslam tarixindagi ең birinchi өлім астындағы 2 рекет намазды сүннет қылған ошол сахаба болгон. Өлүп баратканда айткан: "Эмне арзуң бар, айт" дегенде, "Мага убакыт бергиле, мен 2 рекет намаз окуйын" деген. 2 рекет намазды өтө созбостон, кыска нуска 2 рекет намаз окуганда айткан: "Эгерде силер Хубайб ошол өлүмдөн коркконунан калп эле намаз окуп атат деп сөз таркатпаганыңарда, мен дагы намазды узак окуйт элем, бирок өлүмдөн коркуп атат деп айтпасын үчүн мен намазды тездеттим" деген дагы. Анан ошол жерден дуа кылган: "Аллахумма баддидхум ва ахликхум" деп дуа кылган да. Эч кимисин калтырбай, кырып, жер менен жексен кылып жок кыл ушул Курайш деп туруп, ошол жерде Азирети Хубайб ибн Арат ошентип радиаллаху анху дуа кылган. Ошол жерде жаш эл топтолгон, аялдар, балдар топтолгон. Ошол жерде Туфайл ибн Амр ад-Дауси деген адам болгон. 16 жаштагы бала болгон. Ошол окуяны өзүнүн өмүрүндө эскерет ошол сахаба радиаллаху анху. 16 жаштагы бала болгон. Ошону адамдар сайып атканда, ошентип намаз окуп бүткөндөн кийин адамдар сайгылап өлтүрүп атканда дуа кылып: "Эй Алла, булардын жазасын бер" деп дуа кылып атканын көргөндө мен жүрөгүм менен зырп этип кетти дейт. Ошондон кийин баягы адамдын өлгөнү мен уктасам түшүмөн кетпейт, ойго басып баратсам элеси жанымды койбойт. Ошол күндөн тартып ойлонуп баштаганда Аллах Таала ошону себеп кылып Туфайл ибн Амр ад-Даусиге Аллахым хидаят берген. Ошол Азирети Хубайб ибн Арат радиаллаху анху ушундай болгон. Туткундай жатканда жаш балдар жанына ойноп келип калса, жүзүм үзүп берген дейт да. Ал учурда жүзүм сала турган учур эмес болгон дейт. Сахабалар буну риваят кылган. Демек бул керемет. Бейиштен түшкөн. Андан кийинки бул Курандан болду. Эми хадиске кетеличи. Мындай дейт. Азирети Абу Хурайрадан хадис бар экен. Бул хадисте айтат: "Лам ятакаллам фил махди илля саласату." Бешикте 3 адам сүйлөгөн экен да. Бешикте жатып, бешиктеги бала обычно сүйлөбөйт. Бирок пайгамбарыбыз айткан, Азирет Абу Хурайрадан риваят, бешикте 3 адам сүйлөгөн дейт. Биринчиси ким? Иса пайгамбар. Иса пайгамбарды төрөп Мариям энебиз кирип келгенде, элдин бардыгы аны жаман көзү менен караганда, Иса пайгамбар сүйлөгөн: "Ана Абдуллах. Мен Аллахтын кулумун. Ва жаалани набия", Курандын аяты менен айтып аткан сөз. "Ва жаалани набия", жана мени келечекте Аллах Таала пайгамбар кылды деп туруп, ошол жаңы төрөлгөн наристе пайгамбар Иса пайгамбар наристе кезинде сүйлөгөн. Адаттан тышкаркы нерсеби? Адаттан тышкаркы нерсе. Керек болсо төө сүйлөгөн, керек болсо уй сүйлөгөн, керек болсо өгүз сүйлөгөн, керек болсо таш салам айткан пайгамбарыбызга. Пайгамбарыбыз айткан: "Мен Меккеде бир ташты билем" деген. О жахилият кезде, пайгамбар боло элек кезде мага салам айтчу. Мен азыр аны билем, азыр дагы тааныйм деген. Демек пайгамбар болгондон кийин эметсе бул мужиза дейбиз. А пайгамбар боло электен кийинкиси эмне десе, анда бул ирхасат болот. Ирхасат деген бул пайгамбар болгонго жерки адаттан тышкаркы нерселерди ирхасат дейт. Пайгамбардын 4,5 жашта курсагын жардыбы? Пайгамбар эмес да. Бирок 4,5 жаш кезинде курсагын жарды. Курсагын чыгарды, жүрөгүн замзамдын суусу менен жууду. Бул эмне? Бул мужиза эмес, бул керемет эмес. Анда бул эмне десе, пайгамбар боло элеке жерки кезде Алла Таала адаттан тышкаркалардагы бир ишти кылган болчу болсо, анда аны шариаттын тилинде ирхасат деп коет. Мына Иса пайгамбардын да мына жерде айтканы ошол болуп атат да. Бешикте жатып туруп, "Мен Аллахтын кулумун" деген. "Мен эч кандай кудай эмесмин" дегенде, субханалла. "Мен Аллахтын кулумун, ва жаалани набия", жана Аллах Таала мени не кылды дейт? Пайгамбар кылды келечекте дейт. Экинчиси, Бани Исраилда бир Журайж деген адам болгон экен. Мындай дейт. Бул Журайж деген адам таква адам экен, намаз окуйт экен. Анан бир жолу апасы келген экен. Апасы келип чакырса, "Апама бараймы же намаз окуйму" дептир. Ана ошентип кыскасы апасынын немесине тийген. Апасы анан баласына тетири дуа кылган. Мунун жазасын бер дегенде апасына көңүл салбай койгон.
Анан Журайч бир күнү бул исламга жерде саумагасында, өзү саумага деген жанындай чеп, өздөрүнүн жанындай эмне деп коет, церковь. Ибадатканасында ибадат кылып атса, бир аял келет экен. Аял келип, жакшы сүйлөп, жылуу сүйлөп өзүнө тартат экен. Баш тартып болбой коюптур, такыбалык кылыптыр. Анан баягы аял башка бир, баягы аял жүзү кара аял болгон, баягыны уяткаруу максаты болгондо ошон үчүн келген. Адамдарда деле түркүн адамдар болот экен, кээ бирөөлөрүн ошондойду максат кылып жашап калат экен да. Бирөөнү уят кылып, бирөөнүн айыбын ачып, ушинтип эле, бирөөнүн аркасынан түшүп эле, ушундай менен алек болуп калган. Аллах Таала лайым бизди ошо өзүнө кулчулук кылуу менен, ибадат кылуу менен алек кылсын. Бирөөнүн айыбын ачып, бирөөнүн аркасынан түшүп, бирөөнүн айыбын чукулаш биздин ишибиз эмес. Биздин ишибиз Аллахка кулчулук кылып, колдон келсе жакшылык кылып, кимде-ким бир мусулман айыбын жашырса, Аллах Таала кыяматтагы акыреттеги айыбын жашырат дейт го. Бирок кээ адамдар ушундай экен. Бул жерде ушул аял ушундай болгон да. Апасынын дуасы да, дуа кетти да. Баласына дуа кеткен. Шуну бир жазасын бер деген да, апасын нааразы кылган. Анан баягы аял тагдыр туш болду. Баяга келди эле, ал такыбалык кылып жолобой койду. Анан бир чабанга барыптыр. Чабанга барып туруп, анан чабанга барып, аны менен ойноштук кылыптыр, никеси жолго барыптыр. Анан төрөптүр баланы. Төрөп алып туруп, мен мунугу Журайждан төрөгөм деп жалгандан доомат кылыптыр. Журайж болсо жана чиркөөдө кызмат кылган молдеке да, биздин тилмен айтканда молдо. Тиги болсо уят кылды аны, мен ушундан төрөдүм деп. Анан ошентип элдер топтолуп келип туруп, биз муну жанагынтип ыйык киши, касиеттүү киши деп жүрсөк, бул болсо келип алып туруп биздин кызды тиги никеси жолго барыптыр деп, анан анын ибадатканасын сындырып, ал адамды өзү даргасмакчы болуптур. Анан баягы адам туруп, даарат алып, намаз окуп, анан жаш балага келиптир дагы Журайч. Атаң ким эй бала деп баягы ымыркай жаңы төрөлгөн баладан сураптыр. Атаң ким эй бала дегенде баягы эмчектеги жанагы жаңы төрөлгөн бала чабан деп жооп бериптир. Баягы койчуман деп жооп бериптир. Анан элдер неметип, баягы адамдан кайра кечирим сурап, биз сени туура эмес кылыппыз деп эмчектеги бала сүйлөгөндөн кийин ишенишип, кайра ал адамга сенин эми ибадатканаң сен көрсө ушундай чындап касиеттүү, мындай святой адам экенсиң, сенин ибадатканаңды биз алтындан куруп берейли дегенде, Журайч Бани Исраилдеги бул хак жолдогу адам болгон дем. Адашкандардан эмес да. Анан бул эмнеге деген? Жок, топурактан куруп бергиле, мен ошого гана ибадат кылам деп болбой койгон, кийин топурактан куруп. Бул экинчи адам болду. Булар пайгамбар эмес. Бирок сүйлөп атат. Демек адаттан тышкаркы нерсе болуп атат. Андан үчүнчүсү. Бани Исраил коомунда бир аял бар экен. Эмчектеги баласын эмизи отурат экен. Анан отурса, бир адам өтүп атыптыр. Ушундай бир аттын үстүндө көркөм, көрсөтүү менен адамдар суктана тургандай, ушундай бир аябай мындай адам сүйлөй албай тургандай, мындай сүрдүү, барктуу, кадырлуу киши экен да. Анан аял баласын эмизип отуруп, эй Алла, келечекте баламды ушундай адам кыл деп дуа кылса, эмчек эмип аткан баласы апасынын эмчегинен оозун чыгара салып айтат экен. Аллахумма ла таджални мислаху дейт экен. Эй Алла, мени мындай кыла көрбө деп эмчектеги бала сүйлөйт экен. Кийин кайра бурулуп алып апасынын эмчегин эметкен да. Сумма акбала ала садиха ямусу дейт. Кийин кайра эмчегин эмип баштады. Абу Хурайра айтат: "Каанни анзур иля наби саллаллаху алейхи ва саллям усбуаху, ямус усбуаху." Мен азыр көз алдымда турат, пайгамбар бизге манжасын соруп көрсөтүп берген эле дейт. Пайгамбар ушул хадисте айтканда, хадиси мусалсал деп коет, хадистин түрлөрү бар. Хадиси мусалсал дегенде пайгамбарыбыз кээде хадис айтканда, бир хадисти айтып туруп минтип сакалын сылап койгон. Ошол хадисти сахаба оккан, сахабадан сахаба ушинтип келип туруп, ушул күнгө жери азыр аалымдар ошол хадистерди айтканда, пайгамбар ошол хадисти айтып жылмайып туруп сакалын минткен. Азыр дагы устаздар балдарга ошол хадисти окуп бергенде жылмайып туруп сакалын минтип, пайгамбар кандай сахабага өткөрүп берсе, аалымдар шакирттерин ошондой өткөрүп берет. Мындай хадистердин түрүн хадиси мусалсал деп коет. Азирет Абу Хурайра айтып атат. Ошондо баягы бала кайра апасынын эмчегин эмди деп мындай колун соргонун мен көз алдымда элестеп турат дейт да. Демек бешикте бала сүйлөйбү адатта? Сүйлөбөйт. Демек бул эмне? Демек бул керемет.
Же пайгамбар алейхиссалату вассалам калп айтабы? Пайгамбар калп айтпайт. Кимде ким пайгамбарды калпычы десе динден чыгат. Бул риваяттар Равахул Бухари фи сахихи. Имам Бухари өзүнүн сахих китебинде риваят кылган, келтирген. Улайлы. Анан апасы таң калып айтат экен, баласынан сураптыр. Эмнеге балам десе айтат экен. Бул ат үстүндө кетип бараткан сиз суктанган адам жеткен зулум адам деп баягы эмчектеги бала апасына жооп берген. Ал эми анан баягы эмчегин эмип отурса, бир кул катын, күң аял, күң катын кетип баратат экен. Кул да эми. Апасы баягы баласын эмип отуруп, "Эй Алла, баламды ушундай кыла көрбө. Ушу күң катындай кыла көрбө" десе, баласы эмчектен оозун сүз чыгара калып, тиги күң катынды карай салып, дуа кылат экен. Мына эме түшүп кетти окшойт. Дуа кылат экен. "Эй Аллахым, мени ушул аялдай кыл" дейт экен. Ушул аялдай кыл деп баягы бала дуа кылат экен да. Анан айтат экен, бул аялды адамдар ууру деп айтат. Бул аялды адамдар зынакор деп айтат. Бирок бул бирөөсүн да кылбайт. Деп баягы бешиктеги бала ошентип сүйлөгөн экен да. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам Сахихул Бухариде келген, пайгамбар алейхиссалату вассалам ушу 3 нерсени айткан. 3 адам бешикте сүйлөгөн. Биринчиси Иса пайгамбар, экинчиси Журайжды жанагы өлүмдөн сактап калган эмчектеги жаш бала, үчүнчүсү болсо ушул жана Бани Исраил коомундагы аялдын эмчек эмип аткан баласы деп айтты. Андан кийинки маселе, кийинки хадисте эле ошол эмеде келет. Имам Бухари өзүнүн, Имам Муслим, Бухари да Муслим да өзүнүн китебинде келтирет. Бул окуя буга жери сиздерге айтканбыз, баарыңыздар жакшы билесиздер. 3 адам үңкүргө кирип каталып калат го. 3 адам үңкүргө кирет. Үңкүргө кирет дагы. Үңкүргө киргенден кийин борон чапкын болуп, бир чоң аябай чоң таш келип туруп, үңкүрдүн оозун жаап калат. Анан баягы адамдар үңкүрдөн чыга албай калат дагы, ошол жерде кел. Кудай үчүн бир кылган жакшы амалыбыз болсо ортого салайлы дейт. Анан ошондо бирөө айтат, "Эй Алла, бир жолу мен ушундай бир неме кылдым эле. Бирөөгө кызмат үйгө чакырып жумушумду жасаттым эле. Акчасын бербей калдым эле. Кийин акчасын көбөйтүп 10 жыл 20 жылдан кийин тиги короо кой кылып туруп кайтарганым өзүңдүн ыраазылык үчүн болгон болсо мага жардам бер" деген бая жер ачылат. Бирөөсү болсо айтат, "Мен бир сулуу аялды көрүп, ошондон Алланын ыраазылыгы үчүн ошону кайттым эле. Бүт эч кандай тосо турган, эч кандай нерсе жок эле, бирок Кудай сен үчүн ошол күнөөдөн кайткан болсом, жардам бер" дегенде бая таш ачылат. Бул эмне? Обычный адамга болобу? Сага болобу? Сен бир ошондой бир тупикке түшүп калчы. Адамдарчы көзүнөн каны чыгып ыйлап атат. Дуасы кабыл болбой атат. Азыр ошондой адамдар бар. Жүрөгү тилинип кеткен, дуа кылып атат, дуасы кабыл болбой атат. Эмнеге дуасы кабыл болбой атат? Булар эмнеге дуасы кабыл болуп калды? Булар жөн эле сага окшогон, мага окшогон бир күнөө кылып койгон адамдар эмес. Булар ар бир ишин Алланын ыраазылыгы үчүн кылган адамдар. Булар олиялар, ошон үчүн таш ордунан жылып атат. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва инна ламма Бакара сүрөсүндө айтат го. Таш суу чыгат таштан. Пайгамбарлар ошондой болгон. Таштан суу чыкты. Мына ошонун белгиси мынакей Замзам суу. Дүниедегі ең таза, ең қасиетті су, ыйык су. Сыйкырдуу су да. Сыйкырдуу дегенин мааниси, Замзам суусун тамак деп ичсең тамак болот сага, дары деп ичсең сага дары болот, шыпа деп ичсең сага шыпа болот, суусунум кансын деп ичсең суусунун канат. Каалаган нерсеңе тилек кылып ичсең, Замзамды ошондой Аллах Таалам касиеттүү суу кылып койгон да. Демек, булардын окуясы. Андан кийин бул жерде мындай дейт, баягы бир уй сүйлөгөн экен да. Уй сүйлөгөн, мал сүйлөгөн карасаң. Бул хадисти дагы Бухариде келген.
Rova Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayra radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden rivayet. Baynama raculun rakibun ala baqara qad hamal aleyha. Bir adam bir uydu minip kelattir. Ögüzdü de minip algan, üstüne jük artıp algan. Faltafatat ileyhil baqaratu. Anan bayağı peygamberimizge qarap şuntip ötkende faqalat inni lam ukhlaq li hada. Men bunun üçün jaralgan emesmin. Wa innama khuliqtu lil harth. Men jer aydaş üçün jaralgan. Mega jük artıp mınday iş kıla turgan üçün jaralgan emesmin. Dep adamlarga qarap aytatken. Faqalan nas adamlar aytatken subhanallah baqara tatakallem. Subhanallah uy süylep atat. Uydun süylebeni atat. Anse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttılar. Amantu bihada ana ve Abu Bakr Umar. Men Abu Bakr Umar biz buga işenebиz. İman keltirdik degende. Demek bunun bardyğı ele adattan çıkarkı nerseler da. Demek bunu neni aytayın dep atat. Bu okuyalardan barынан neni aytayın dep atat. Keremettin hak ekendigine Kur'an hadisten dalillerdi keltirip atat. Keremet degen emne? Keremet degen adattan çıkarkı nerse. Bayağı İmam Suyuti degen alim bolgun. İmam Suyuti rahmatullahi aleyh buga jerde aytkanбыз. İmam Suyuti çoң alim bolgun. Oliya kişi bolgun. İmam Suyuti'den şariatta kanday bagıt bolsa büt bagıtta kitap жазган çoң alim bolgun. Oliya kişi bolgun. Ana bir gün aytat tafsiri var, şu tafsirinin başında keltiret da, keber mukaddimalarda, keber tafsirlerde keltiret. İmam Suyuti bir günü şagirt eköü Kahira'nın köçelerinde ketip atatken. Kahira dep Kair şahrının Arap dilinde Kahira deydi. Kair'din köçelerinde ketip atatken. Ket barat öyle kokustan aytatken şakirtine. Bizim tilime aytkandarçı. Davay asırdı Mekke'de koyuş deytken. Janda şakirt eken, kitebin götürüp жүрgөн şakirt okşoyt da. Şakirtim ne deyt? Ustaz aytып atsa, labbay deyt da. Boldu deyt da. Közüңdü jum deptir. İmam Suyuti rahmatullahi aleyh. Şakirtine. Közün jumgan, şakirt aytat. 1, 2, 3, 19, 20, 21 dep 21 kadam koygondo közüңdü aç dedi deyt. Közümdü açsam Kaaba bit mangdayımda turat deyt. Anan tavafты başladık deyt, tavaf kıldık deyt. Alangıça azan aytты deyt. Azan aytты, asırda okuduk deyt. Asırda okugandan keyin kayra meçitten çıkkandan keyin Mekke'den. Közüңdü jum dedi deyt. Közümdü jumdum deyt. 1, 2, 3, 6, 7 degende közüңdü aç dedi deyt. Açsam Kair'din kireveriş oşo darbazalar bolgun, ileri çepteri bolgon darbazalar bolgun. Oşo balança degen darbazanın janında turupбыз deyt da. Mınday oliyalarda şariatta ahli hatva dep koyat. Hatva degen kadam eğileri. Bular bir kadam koygonda 1 kilometr, bir kadam koygonda 1000 kilometr joldu basa turganday dengelde Allah Taalalarga joldu jiyirip koyat. Kээде Allah Taala joldu sozup koyat. Oşon üçün biz baya saparga çıkkan duada aytabыз. Subhanallezi asra bi abdihi leylen minel mescidil qaysile. Sapar duası qaysile. Subhanallezi sakhkhara lana hada ve ma kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Allahumma inna nes'aluka fi safarina hada el-birra ve't-takva ve minel ameli ma tarda. Allahumma havvin aleyna safarana hada. Ey Allah'ım, uşul saparыбызды bizge жеңил kıl. Watwi anna bu'dahu. Jana uşul saparдын uzaktığın bizge jiyirip жеңилдетip koy deyt. Saparga çıkkan uşul dua var bizde. Jolubuzdu jiyiri, jolubuzdu жеңил kıl dep dua kılabыз. Bilesizlerbi? Kээде uşul turgan kölge barasың, Çolpon Ataga. Kantip barganын bilbeysiň. 9'da çıgasың, 11:30'da jetesiň. Kээде 9'da çıgasың, kечки 5'te soyga jetesiň. Oşol ele. Kээде oşondoy eken adam balasın Allah Taala oşondoy eken. Kээде Allah Taala joldu sozup koysa oşol ele jol. Birok sen bilbeysiň, sen üçün Allah Taala sozup koyat al jerde. Uwaktyň kete beret. Oşol ele gün, oşol ele saat, birok Allah Taala sen üçün jiyirip koyat, sen kantip keçip atkanyny bilbey kalasың. Oşon üçün alim ulamalar oşondoy eken uwaktyna bereke berip koyat. Uwakытка bereke bергенде sen erteң менен багымдаттан кечке жери o центрге барып келгенче шам болот. Бирок бирөөлөр багымдаттан кечке жери сен 1 айда бүтүрө албаган жумушту бүтүрөт. Анткени Аллах Таала уакытына береке берип уакыт чоюп койгон. Ошол эле күн, бирок ал үчүн Аллах Таала уакытка береке берген.
Мына ошондой аалымдар болгон. Бир күндө 150 барак китеп жазган. 35 жаш, 40 жаш өмүр жашаган, 50 жаш өмүр жашаган. Китептерин санап келип туруп, анан күнүнө бөлсө, туулгандан баштап өлгөнгө жери күнүгө 150 барактан китеп жазган аалымдар болгон. 150 барак эмес, биз күнүгө 15 барак китеп окусак, биз аллама болуп кетебиз, окумуштуу болуп кетебиз. Демек, бул эмне? Бул керемет. Имам Азам рахматулла алейхи айтат. Имам Азам рахматулла алейхи 40 жыл куптан калган даарат менен Багдадта окуган дейт. Имам Азам рахматулла алейхи орозодо 61 жолу хатым кылган экен. 30 күндө күндүз бир хатым, кечинде бир хатым. Күндүз бир хатым, кечинде бир хатым, анан айт күнү түндө да бир хатым кылат экен дагы. 30 күндүк Рамазанда 61 жолу Куранды хатым кылат экен. Бул жөн эле хатым эмес, бул керемет. Аллах Таала ошондой убактысына береке берген. Бир карын алып келип 3 күн катары менен хатым окучу, 4-күнү күнү көкмө болуп калат. Жо, бул тамаша эмес бул. Чында Куран окуп, эс алып, башын эметпесе, адам жинде болуп калат. А бирок Имам Азам рахматулла ошондой кылган. Бул эмне? Бул Имам Азамдын кыйындыгы эмес, бул Аллахтын керемети, бул илимдин керемети. Имам Шафии рахматулла алейхи ооруйт экен. Ооруп калса, шыпа ниетинде илим окуйт экен, жакшы болот экен. Бул илим, бул шыпа болот. Илим бул өзүнчө бир керемет болот, субханалла. Ошондуктан бул керемет хак деп аткан ошол да. Мындай дейт. Эми сахабалардын окуясына кайрылайлы. Кыссату Аби Бакр. Абу Бакр Сыддыктын окуясы керемет. Таксиру таам, тамак көбөйүп калган. Хатта сора ба'да лакли аксара мин макан. Конок чакырып туруп Абу Бакр Сыддык аялы менен. Коноктор чакыргандан кийин, эл жеп кеткенден кийин табактагы, чарадагы этти караса, баягы элге бергенден дагы көп мойдон калыптыр да. Мына бул жерде хадистин өзүн окуп берейинчи. Экинчи дейт. Ахражул Бухари, Сахихул Бухариде келет экен. Анна Абу Бакрин кана индаху адияф. Абу Бакр Сыддыктын үйүндө коноктор бар экен. Фақаддама лахумут таам. Аларга тамак сунуштаган, тамак тартуулаган. Фаламма калу минху раба min asfalihi. Ba tamakты üstüden alıp veriyorken астынан çıkıverken да. Hatta ida şabi'u qala li imratihi. Bardığı toyup bütkөндөн ayalına aytatken. Ey Bani Firastın karındaşı. Bunun emde tamakты berбепсиң го sen. Tigi çarаңдагы et tükönbөп тур, ошо мойдон эле турат го. Dese Abu Bakr Sıddık'ın ayal aytatken. Wa qurratu ayni. Közüm sүйүнсүн layım. Közüme kuvanış gelsin. Lahiya ошол табакты айтаткен, чараны айтаткен. Аксару минха qablan ya'kulu ila akhir qissa. Ошол окуяны айтат. Ошол жерде хадис уландысында келет дейт. Кыскасы не болгон? Кайра баягы биринчи бышырып келип табакка салып келген тамактан да көп болуп калган да. Бул Азирети Абу Бакр Сыддык менен Азирети Абу Бакр Сыддыктын аялынын болгон окуясы. Бул керемет эмне? Керемет. Аллах Таала ошондой болгон. Азирети пайгамбарыбыздын муйжизалары, анан керемет бул пайгамбардын үммөтүндө болот. Керемет бул пайгамбардын муйжизасынын уландысы болуп эсептелет. Анткени эмне дегенде ар бир олия же ар бир таквадан бир керемет кылса, бул керемет чындыгында пайгамбардын муйжизасынын уландысы болуп эсептелет да. Анткени хак пайгамбарга ээрчибеген адам эч кандай керемет көрсөтө албайт. Экинчи окуя Азирет Умардын окуясы, бардыгыбыз билебиз. Азирет Умар радыйаллаху анху эмне кылган? Баягы Мадинада турган, хутба кылып аткан. Хутба кылып атканда Я Сарияту ал-Джабала деп Сария деген сахаба болгон. Анан Сарияга айткан: Сария, тоого жашың кала деген. Ошондо Азирет Умар Мадинада болгон. Халифа болуп турган. Ал эми тиги Сария Иракта Нахаванд деген жер бар экен. Иракта Нахаванд деген жер бар экен. Ошо Нахавандта почти 1000 километрден узак жер экен. 1000 километрден алыс жерде Сариядагы, Сария менен жүргөн чогуу мусулмандардын аскерлери полностью Азирет Умардын үнүн уккан да. Ал жерде телефон болбосо, громкий говоритель болбосо, видео вызов кылбаса, ито Азирет Умар хутбада турган, жума хутбасында туруп айткан да. Түшкөндө Азирет Умардан сурашкан экен: Умар, эмне болду сага дегенде, Азирет Умар ушундай айткан экен: Каламун улкия фи бали. Ойыма ушундай сөз келип кетти, айтып коюм деген. Мактанган эмес, мен керемет болду, мен тигилерди өлүмдөн сактап калдым деген эмес, себепчи болдум деген эмес. Жөн эле ойыма ушундай сөз келип кетти, айттым деген.
Кийин бүт баары тастыкташкан Азирет Умардын үнүн уккандыгын, ошол Азирет Умардын үнүн угуп жашынып, ошол душмандын колунан аман калгандыгын кийин баяндалат да. Демек бул Азирет Умар радыйаллаху анхунун керемети. Азирет Умардын кереметтери көп. Андан кийин Азирет Усмандыкы болсо, Азирет Усмандыкы өткөнкү сабакта окуп өттүк. Өткөнкү сабакта жанагынтип Азирет Усманга бирөө келатып, көчөдө бирөөгө көз түшүп калат. Анан кирип келгенде, силер бизге кирип келесиңер, бирок көзүңөрдө зынанын изи турат дейт да. Билип коет ошол адамдын көчөдө бир намахрам бирөөгө назар салып келгенин Азирет Усман радыйаллаху анху сезип койгон. Бул такыбалыктан болот экен. Адам канчалык такыба болсо ушундай нерселерди сезип билип баштайт экен. Бул керемет болот. Аллах Тааладын керемет деген өзүндө. Керемет деген бул Алланын сыйы. Сен такыбалык кылсаң, Аллах Таала сага башка адамдарга бербеген сый, өзгөчөлүктү берип баштайт. Олиялар кереметин ушунчалык жашырат экен. Кээ бир олиялар бар, көрсөң жөнөкөй эле обычный эле адам. Бирок анын ичинде, анын ички дүнүйөсүндө эмне деген керемет, эмне деген сыр, эмне деген Алла Таала кереметти башка эч бир адам, эч бир махлукка бербеген керемет, ажайып нерселерди берип аткан бир өзү билеткен, Алла билеткен. Ошон үчүн олиялардын сүннөтү сыр сактоо деген ошондо экен. Анткени Алланын ушундай сырларын көрөт экен, бирөөсүн оозунан чыгарбайт экен да. Анткени ал сыр, Алла менен пенденин ортосунда сыр болот экен да. Алла өзү сүйгөн адамдарга ушундай сырларды берет экен. Оозуң жей албай азыр айтып койдуң, бүттү, сага экинчи андай нерсе көрүнбөйт. Жок, ошо үмүтүң түз. Кийинки маселе Азирети Али радыйаллаху анхунун өлгөн адамдардын сөзүн угуусу. Азирети Али угуптур да. Бул хадис мындайча экен. Ахраджал Байхақи, имам Байхақи деген күчтүү хадис алымы болгон. Имам Байхақи мындай дейт. Дахална мақабирал Мадинати ма Али радыйаллаху анху. Мединадагы мүрзөгө барып калдык дейт Азирети Али менен. Фанада Азирети Али минтип кайрылды дейт. Я ахлал кубур, эй кабырдагы жаткан мусулмандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп кабырдагы жаткандарга Азирети Али салам айтты. Тухбируна би ахбарикум ан нухбирукум. Ушинтип айтты дейт. Эй кабырдагылар, силер өзүңөрдү айтып бересиңерби, же биз бияктагы кабарды айтып берели, эмне болуп аткан дейт. Кал фасами'на саутан. Бул жерде айтып атат, биз дейт үн уктук дейт. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракату я амирал муъминин. Эй момундардын падышасы деп Азирети Алиден Алиге алышты дейт. Хаббирна амма кана бa'дана. Болгон окуяларды бизден кийин эмне болуп атат, сиз кабар айтыңыз деп Азирети Алиге ошондой жооп келип атат экен да. Факала Али, Азирети Али айтып атат. Амма азважукум фақат тазавважна. Силер өлгөндөн кийин аялдарыңар күйөөгө тийди. Ва амма муаликум фақат уктусимат. Дүнүйөңөрдүн мураскерлериңер бөлүп алды. Ва аулад код хуширу фи зумратил ятама. Ал эми силердин аркаңарда калган жаш балдарыңар жетимдердин катарына кошулду. Вал бинау аллади шайятум код саканаху адаукум. Ал эми силер курган заңкыйган үйлөрүңөрдү душмандарыңар ээлеп жатып калды. Фахадихи ахбару ма индана. Биз жактагы кабар мына ушул деп Азирети Али айтты дейт. Фама ахбарукум ма индакум. Ал эми силерде эмне кабар бар, айткылачы. Кабырдагылар деп кабырдагылар менен Азирети Али сүйлөшүп атат дейт да. Фа ажабаху майит, ансе бир үн чыгат экен, айтат экен. Кот тахарракатил акфан. Кепиндер тытылып бүттү. Уантасарати шуур. Денелер, түктөр чачырап бүттү. Ва тaqatta'atil julud. Терилер ажырады сөөктөн. Ва салатил ахтaq alal hudud. Көздөр эки агып түшүп калды бетке дейт. Ва салатил манахир bil qayh was sadid. Мурундарыбыз агып түшүп калды дейт. Ва ма qaddamnahu wajadnahu ва ма khallafnahu khasarnahu. Ал эми акырет үчүн эмнени камдасак пайдасын көрдүк. Ал эми акыретибизден кысканып койгон нерседен зыян таптык. Акырет үчүн деп садака берсек, андан пайда көрдүк дейт. Акыретибизден кызганып койгон нерседен зыян таптык, ал кыяматка эч кандай сооп болбоду ал дейт. Сактап койгон дүнүйөмөн пайда тийген жок. Алла үчүн деп берген дүнүйөмөн пайда тийди деди. Ва нахну муртаханун. Ал эми биз кылган амалыбызга жараша залогто экенбиз. Канчалык жакшы амал кылсаң, ошончолук сен залогту көбүрөөк койгонсуң, кутулушка мүмкүнчүлүгүң бар экен деп айтышты дейт. Мына ушундай хадис бар экен. Бул жерде Азирети Алинин
ошол менен ошол кабырдагылар менен сүйлөшкөн окуясы делип атат да. Андан кийин Аббад ибн Бишир менен Усайд ибн Худайр деген экөө тең чоң сахабалар болгон. Экөөсүнүн окуясы. Bir günü keç болгонго жери пайгамбар алейхиссалату вассалам жанында отуруп, анан кечинде кетип баратса, караңгы экен. Анан экөө мындай колундагы таяктары бар экен, таяктары минсе таягынын учу жана фонарик күйгөндөй күйөт экен. Экөө ажырайт экен, кайра бириксе биригет экен. Ушинтип ушул окуя бар экен. Бул эмени имам Байхақи, Абу Нуайм, Ибн Саад эметкен экен. Вахуа фил Бухари мин гайри тасмиятир раджулайн. Бухариде да келген дейт, Сахихул Бухариде ушул келген, бирок аттар аталган эмес дейт. Байхақи риваят кылганда бул эки адамдын атын атаган. Аббад ибн Бишир менен Усайд ибн Худайр деп айткан, аттарын айткан. Ал эми Сахихул Бухариде аттарын атабастан эки сахаба пайгамбардын жанынан чыкканда ошондой таяктары минсе, таяктары тиги фонарик күйгөндөй күйүп, жарык болуп тургандыгын баян берип атат. Колуңдагы таягың минсең күйбөйт да. Демек, бұл ошол булар пайгамбар болбосо, булар сахабалар болсо, демек сахабалардын кереметтери болуп атат да бул. Окуясы мындай экен. Усайд ибн Худайр менен Аббад ибн Бишир экөөсү пайгамбардын жанында отурган. Бир жумуш менен барышкан. Ошентип түн бир окум болуп кетти дейт. Түн караңгы, ай отуруп калган кез эле. Анан пайгамбардын жанынан чыкты. Экөөнүн тең колунда бир-бирден таяктары бар эле дейт. Фаадат лахума аса ахадухума фамашая фи дауиха. Ана ошо бирөөсүнүн таягы кокусунан эле нур жанып, анан жарык болуп, анан ошонун жарыгы менен экөөсүнүн кеткендиги хадистерде риваят кылынат экен да. Демек bunun бардыгы ошол кереметтин чын экендиги, кереметтин хак экендиги, кээде аулияларга, Алла сүйгөн кулдарга Аллах Таала адаттан тышкаркы кээ бир өзгөчөлүктөрдү берип коет экендигине не болду? Далил болуп атат. Мындай дейт. Hazreti Halid'in okuyası. Hazreti Halid radıyallahu anh'ın okuyası. Mınday oldudur. Hazreti Halid ibn Valid Hira degen jerge barıp kalat. Hira degen şu Arabistan'da bir jer. Ansa aytatken adamlar aytır sen alar şunday alar sağa u verip koybosun, alar şunday kıyanatçılık kılat dep Hazreti Halid eskertişiptir. Alar u verip koyot dese kana ошол уң ардап келгилечи дептир Hazreti Halid ibn Valid. Фаахазаху биядихи, бая ууну алып туруп, ва кала бисмиллах деп туруп ууну ичкен экен да. Ууну алып туруп Hazreti Halid ibn Valid бисмиллах деп бая ууну ичкен, фалам ядурраху шай'ан. Эч кандай зыян берген эмес дейт да. Демек адатта ууну ичсе адам өлөт. Бирок кээ бир адамдарга ошонун таасири тийбейт. Анткени эмнеге дегенде чындыгында уу себеп катары, бирок чындыгында уу өлтүрбөйт. Алла өлтүрөт. Ölüm menen tirүүлүк бул Аллахтын колунда. Бирок ошол себептерди берип койгон. Ошон үчүн биз айтабыз, суу суусундукту кандырбайт. Аллах кандырат. Суу жөн гана себеп. Бирок мен Алла суусунумду кандырат деп туруп сууну ичпей жата берсем, эртең ачкадан өлүп каласың. Бирок бирөөлөр бар, 40 жыл оозуна бир тамчы суу алган эмес, 40 жыл жашаган. Анын үчүн көкүрөктө ошондой ишеним керек. İşenim çın болуш керек, бекем болуш керек, күчтүү болуш керек. Ушул көзүң менен көрүп турганда ишенсең, анан ошондо ошол нерсенин немеси болот. Болбосо биздики жөн эле биздики мындай телевизияле сүйлөп аткан жалганчыларбыз да. Болбосо өлүп кетейин дейсиң, тамак көрбөсөң. Алладан демиш болуп коебуз. Бирок акчаң жөнтөгүңдө болуп калса, настроениең 5. Акчаң жок болуп калса, жол кирең жок болуп калса, настроениең өлдү. Биздин Кудайыбыз акча болуп атат. Ишиң жүрүшүп калып, бир аз чөнтөгүңгө акча түшүп калса, же иш жүрүшүп бир аз акча түшөйүн деп калса, кыдыңдап, көңүлүң көтөрүлүп, сонун болуп каласың. Акчаң жок болуп калса,
өлдү. Ал болсо чыныгы Кудайга ишенген адам ошондой болуш керек. Пайгамбарыбызга мына тоону алтын кылып берейли, бирөө оң жагынан, бирөө сол жагынан ээрчип жүрсүн дегенде пайгамбарыбыз аны кабылдаган эмес. Чыныгы тобокел ошондой болот. Чыныгы якын ошондой болот. Биздики болсо эми Кудайым өзү оңдосун. Ошондуктан себепти инкар кылыш өзү да туура эмес. Бирок себепке полностью таянып алыш бул дагы туура эмес. Буну биз себеп катары колдонобуз, бирок чыныгы таасир берүүчү, чыныгы жаратуучу Алла. Бул жөн гана себеп дейбиз. Кээде ошондой. Бир дарыны ичесиң жакшы болосуң. Кайра бир жумадан эле ошол дарыны ичип эч кандай пайдасы тийбейт. Анткени эмне дегенде дарыдан эмес, шыпа Алладан. Алла шыпа берсе сен жакшы болосуң. Алла шыпа берсе ошол дарыдан миңин ичсең да жакшы болбойсуң да. Айман Барака энебиз окуясы бар экен. Бул хижрат кылып кетип баратканда ушунчалык деңгээлде суусап өлүп калайын дептир да. Суу түгөнүп калган, чөлдө кетип баратат, өлүп калайын дегенде бир учурда эптеп көзүн ачса асмандан челекте суу түшкөн экен да. Анан ошол сууну ичип аман калган. Айманды билесиздер? Айман бул Барака энебиз. Айман ким билесиздер? Айман бул Барака. Өзүнүн аты Барака, Айман деп койгон. Бул пайгамбарыбыздын янкасы болгон. Пайгамбарыбыздын атасынын кулу болгон, күң аял болгон. Кийин ал пайгамбарыбыздын атасы өлгөндөн кийин апасына мурас калган. Апасы өлгөндөн кийин пайгамбарга мурас калган. Пайгамбарды кичегейинде жетелеп, кыргызча айтканда көтөнүн тазалап пайгамбарыбызды чоңойткон аял болгон. Өзү кара түстөгү негир аял болгон. Айман энебиздин окуясы ошондой болгон экен да, субханалла. Бунун дагы бир окуясы бар. Бул жерде айтканбыз, аксакалдар билет, дайыма сабакка чыккандар. Айман энебиз бир күнү пайгамбардын үйүнө зыяратка келет. Пайгамбарыбыздын баягы кичекейинде баг өстүргөн апасы да пайгамбарыбыз аябай сыйзат көрсөтүп мамиле кылат. Анан кечинде пайгамбарыбыздын керебетинин жанында бир мындай эме бар экен. Кувшин бар экен да, кувшин сыяктуу бир идиш. Кечкисин пайгамбарыбыз дара тушатат экен. Анан пайгамбарыбыз баягы кечинде дара тушатып коюп эле, анан эртең менен төгөйүн деп эле эметсе эле, жок да, таппайт. Ичинде жок, баягы нерсе кургап калган. Ошол күнү Айман конокко келет дагы, түн ичинде суусап, аябай суусап, баягы тиякты карап, биякты карап, тиемени керебеттин этегин караса, баягы неме турат экен да. Идиш турат экен, идиште караса суу экен деп баягы жутуп бериптир. Ал пайгамбар алейхиссалату вассаламдан чыккан нерсе болгон да. Пайгамбарыбыз эртең менен туруп эле баягыны издеп таппайт да. Анан эмне болду, монун ичинде немени ким көрдү десе эле, Айман энебиз айтат экен, мен түндө суусап аны ичип койгом дейт экен. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам ошентип айткан да. Иншалла ичиң оорубайт деп. Кыргызча айтканда мен хадистин өзү лафзы эсимен чыгып атат. Иншалла ичиң оорубайт деген. Ошондон кийин өлөр көчөктө Айман энебиз эч качан ичим ооруду деп арызданганын көргөн эмеспиз дейт да. Аймандын бир окуясы экен, бул жерде мындай дейт. Эки кайсыда экен. Бул жерде мындай Идаату асаби Хамзат ал-Аслами. Фи лайлат музлима Хамза ал-Аслами деген сахаба болгон экен. Манжасынан нур чыккан экен. Имам Бухари өзүнүн тарих китебинде келтирген дейт. Мындай дейт бул. Ахраджал Бухари фи тарих ан Хамзат ал-Аслами. Имам Бухари тарих китебинде келтирет экен. Мындай дейт. Кунна маан наби саллаллаху алейхи ва саллям фи сафарин. Пайгамбарыбыз менен чогуу бир сапарда кетип атканбыз. Фатафарракна фи лайлатин золма. Капкараңгы түнөдөн анан бөлүнүп кеттик дейт. Алар бияка, биз бияка болуп ажырап кеттик дейт. Фа адаата саби хатта жамау захрахум. Анан менин манжаларым мындай нур чачып чыкты дейт. Ва ма халака минхум ва инна асаби'a ла тунир дейт. Анан баягы бүт бардык ошол не кыл дейт, бүт бардык ошол баягы нурду көрүп анан топтолдук дейт да, субханалла. Ошентип адамдардын колу күйгөн окуясын айтып атат. Кийин болсо жана Айманды айттыкпы? Айман 3. Мындай дейт. Айман энебиз пайгамбарыбызга хижрат кылып Меккеден Мадинага жөнөттү дейт. Жөө сапар кылган экен. Жөө, элестет,
өзү негизи 400-450 километр экен Мекке менен Мединанын аралыгы. 400 километр жерге жөө. Демек 7 күн, 8 күн, 10 күнгө жерки аралыкта сапар жолда жөө. Лейса махазат. Анан Уммайман энебиздин жанында тамак ашы да жок экен. Эчтекеси жок, жөн эле ушу турган бойдон эле басып алып Мединадан Меккеге сапарга кеткен. Ва хия сайма. И орозо экен. Фи яумин шадидил харри, өтө ысык күндө орозо кармап алган, жанында тамак аш жок, Меккеден Мединага сапар кылып хижрат кылып кетип баратат. Фа асабаха аташун шадид. Жолдо Уммайман энебиз ушунчалык суусаган, орозо өзү. Хатта кадатан тамута мин шиддатил аташ, ушунчалык деңгээлде катуу суусагандан өлө жаздап калды дейт. Бир Рауха деген жерге келипти, ошого жакын жерге келгенде, анан күн уже отурайын деп, күн шам болоюн деп, күн отурайын деп калганда, эсоп жыгылып калган, бир убакта эле караса, би хафифи шайин фауқараси. Башымда бир нерсе оролуп, мындай баш жагымда мындай бир нерсе оролуп келатат дейт. Фарафатра септеп башымды көтөрдүм дейт. Көтөрсөм, файда ана бидалви минассама. Карасам, асмандан бир челек түшүп келатат дейт. Мудаллан бираша абьяд, баягы эме менен ак жип менен, ак аркан менен мындай салаңдап түшүп келатат дейт. Колат фадана минни, баягы челек менин жаныма келди дейт. Hatta iza kana haysu astamkinu minhu, ошол челекке колум жеткенде алдымдагы танавалту фашарибту мин hatta равайту, канганча иштим дейт. Суусунум канганча баягы челектеги суун иштим дейт. Колат фалакад кунту бa'da залика al-yawm al-har atufu fi ash-shamsi kay a'tish wa ma atashtu ba'daha. Ошол күндөн кийин дейт. Ысык күндө атайын бир суусайынчы деп күндүн астында атайын суусайын деп басам дейт. Бирок эч качан суусабай койдум дейт. Ошол күндөн кийин суусабай турган болдум деп Уммайман энебиз айтып атат. Мына ушундай окуялар. Демек булар бул пайгамбар эмес, башка эмес, булар жөн эле сахаба аялдар. Бирок булардын Аллах да ошондой такыбалык кылгандыгы, пайгамбардын сүннөтүн бекем кармандыктан Аллах Таала буларга берип койгон Аллахтын керемети. Карамат деген сөз, сый деген эле сөз кыргызча. Демек Аллахка сен такыбалык кыласың, Аллахтын өкүмүн аткарасың, пайгамбардын көрсөткөн жолунан кыя баспайсың, эч кандай тетиги кеспейсиң, Аллах Таала сага башка мусулмандарга бербеген кээ бир өзгөчөлүктөрдү берип коет. Сен ачка болгондо сага тамак пайда болот, сен кийимге муктаж болгондо сенин жаныңда кайдан жайдан өзүң да билбейсиң, кийим пайда болот. Бул нерсе боло турган нерсе десе, бул боло турган нерсе. Бул адамдын акылына салса, бул албетте болбошу мүмкүн. Бирок Алланын кудретине салса бул болот. Көз ачкунча шайтан күн батыш күн чыгышка барып келет экен. Алланын кудретинде сенин шегиң барбы? Демек, Алла Таала ушу бейиштеги Хажар Асватты түшүргөн. Бейиштен Хажар Асватты түшүргөн да туурабы? Хажар Асват бейиштен түшкөн дейт го. Меккедеги Каабадагы таш Хажар Асват башында ак болгон дейт. Бейиштен түшкөн дейт. Ак болгон адамдар бая Хажар Асватты сүртө берип, адамдардын күнөөсүнө Хажар Асват карайып калган дейт. Бейиштен түшкөндүгү чындык да. Демек бейиштен түшкөн. Бейиштен адам ата да түшкөн. Кимде ким бейиштен адам атанын түшкөндүгүн ишенбесе, анда адам Куранга ишенбеген болот. Анткени Куранда бейиштен адам атанын түшкөндүгү айтылат. Адам ата менен Хава энебиз бейиште жашаган, бейиштин тамагынан жеген. Арафат эмне үчүн Арафат? Ошо Арафатта экөө жолуккан. Ошон үчүн Арафат. Арафат деген сөз билди деген сөз. Бер жакта Жидда деген шаар бар. Жидда, Жадда, Жудда деп айтат. Эмнеге Жидда десе, Жидда деген сөздүн мааниси Жадда, чоң апа деген сөз. Анткени эмнеге десе, ошо бейиштен түшкөндө Хава энебиз, Ева энебиз ошол Жидда шаарына түшкөн дейт. Ошон үчүн Жадда деп аталып калган дейт. Демек, бейиштен тамак түшөт. Курандын өзүндө Аллах Таала айтты: "Куллама дахала алейха Закария ал-михраба важада индаха ризqa." Ар качан Закария пайгамбар Марьям энебизге кирип келсе, жанында мөмө-чөмөлөр турат экен. "Анна лаки хада", Марьям булса каяктан келди дегенде, "Qalat huwa min indillah", Курандын сөзү. Марьям энебиз айтат: "Huwa min indillah", бул Аллахтан келди. "Инна Аллаха ярзуqu man yasha bi gayri hisab", Алла кимди кааласа эсеби жок, Аллах Таала рызкысын чачып коет деди. Бейиштен келет. Демек, бейиштен такыба адамдарга тамак келеби десе келет. Бейиштен такыба адамдарга кийим келеби десе келет. Биздин якыныбыз, ыйманыбыз жетпей атат. Азирети Халидтин ыйманы жеткен, уун ишти, өлбөдү. Азирети Абубакыр конок чакырды, бир чара этти таркатты, дагы эле чарадагы эти кайра ошондон көбөйүп калды. Азирети Абу Хурайрадан риваят бар башка бир хадисте.
Пайгамбар алейхиссалату вассаламга бир эмеге, бир мындай баштыкка, кыргызча айтканда баштык. Баштыктын ичине курма салып туруп, алып келет, пайгамбарга дуа кылыңызчы дейт. Пайгамбар колун салып, баягы курмадан алып бирөө жеп, дуа кылып берет. Азирет Абу-Бакырдын учурунда баягы курмадан күнүгө алып жейт экен, курма түгөнбөйт. Азирет Абу-Бакырдын халифалык доору бүттү дейт. Азирет Умардын халифалык доору бүттү дейт. Азирет Усмандын халифалык доорунда баягы баштыктын ичиндеги курма ошондо түгөндү дейт да. Азирет Абу-Бакыр 2 жыл 6 ай халифа болгон. Азирет Умар 6 жыл халифа болгон. Азирет Усман 12 жыл халифа болгон. Почти 15 жыл, 20 жыл аралыгында баягы баштыктагы курма түгөнгөн эмес, субханалла. Баштыкты көңтөрүп ачкан эмес, колду салып алып берген, колду салып алып жей берген түгөнгөн эмес. Демек, адаттан тышкаркы нерсе болушу мүмкүнбү десе, албетте болушу мүмкүн. Биз өзүбүздү карайлы. Афарайтум ма тумнун антум тахлуқунаху ам нахнул халиқун. Куранда аят. Силер карабайсыңарбы? Эненин жатын эм нерсени таштап атасыңар. Силер адам кылып жаратып чыгарып атасыңар же бизби дейт. Биздин өзүбүздүн жаралыбыз деле загадка кой, жомок го. Эненин курсагына таштаганда ал жерде кулак жок, көз жок, мурун жок, кол жок, бут жок. Бирок 9 ай 9 күндө эле ыңалаган жашынакай колу башы, каш көзү бар жашынакай бир бала кыз төрөлүп атат. Биздин өзүбүз бир чоң бир кереметпиз да. Ошондуктан Алланын кудуретине эч кандай шектенбешибиз керек. Демек бул аулиялардын караматы хак деп ишенебиз. Куттанганча да болду. Дагы барбы? Азыр. Salman Farsi'nin kolunda emesi var ekan. İmam Bayhaqi rivayet kılan hadiste Abu Darda menen Hazreti Salman eko tamak jеп otursa kolundağı nemesi tasbih aytat ekan da, tabak. Tamak jеп atkan tabağı bir çudar subhanallah subhanallah deyt ekan da. Demek uşu okşoğun keremettin nemeleri көп deyt da. Bul turasında köptөгөн ошондон иншалла бүгүнкү сабагыбызды ошол пайгамбарлардын, аулиялардын керемети хак. Биздин ыйманыбыз бул туурасында эме болуш керек, ишенишибиз керек. Кимде ким буга ишенбесе, бул кереметти чануу, аулиялардын кереметин четке кагуу, бул барып вахийни деле четке кагууга алып келет. А вахийни четке кагуу бул пайгамбарды жокко чыгаруу деген сөз. А пайгамбарды жокко чыгаргандан кийин ал адам мусулман болуп эсептелбейт. Анткени пайгамбар эмне? Пайгамбар бизге кайыптан кабар алып келген. Кайып ааламынан кабар алып келген. Пайгамбар бизге бейишти айтты. Бейиш бул кайып ааламы. Пайгамбар бизге арш туурасында айткан. Арш бул кайып ааламы. Пайгамбар бизге курси туурасында кабар айткан. Бул кайып ааламы да. Ал эми кимде ким ушу караматты инкар кылса, караматты четке кагып, караматты жокко чыгардыбы? Ал уже эртең вахийни жокко чыгарат да. Пайгамбардын эртең айда экиге өлгөн. Койчу кантип айда экиге өлсүн деши мүмкүн. Биз пайгамбар айттыбы? Биз ишенебиз. Демек, ал акыйкат деп билебиз. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын муъжизалары өтө көп. Ошондуктан баягы мусулман адам баласынын өзгөчөлүгү ушунда. Мусулман адам баласы не только реалист болбош керек. Реалист мындай. Реальный көз менен көргөн нерсеге гана ишенем, мен көрбөгөн нерсеге ишенбейм дебейбиз. Биз мусулмандар көз менен көрбөсөк да, бирок Куранда келдиби? Пайгамбар алейхиссалату вассалам айттыбы? Ошон үчүн биз мусулманбыз да. Бейишти эч кимибиз көргөн эмеспиз, бирок бейишти бардыгыбыз эңсейбиз. Тозокту эч кимибиз көргөн эмеспиз, бирок тозоктон бардыгыбыз коркобуз. Аллахты эч кимибиз көргөн эмеспиз, бирок Аллах Таала көкүрөгүбүзгө өзүнүн азаматын, улуулугун, кудуретинин, күчтүүлүгүн салып койгон. Бүт баарыбыз Аллахтан коркобуз. Кимде ким Аллахтан коркуп күнөөдөн тыйылса, Аллахты сүйүп, Аллах үчүн ибадат кылып, Алланын ыраазылыгы үчүн деп ар бир баскан кадамын кылган ишин Алланын ыраазылыгы үчүн кыла турган болсо, анда адамга жакшылык болсун иншалла. Ошондон иншалла урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахым бизди ушундай жакшы адамдарга туш кылсын. Мындай оолиялар
негизинен Орта Азияда кылымдардан бери көп болгон экен. Биздин Орта Азияда өтө көп аулиялар чыккан экен. Ошон үчүн могул жакта айтат, эмне үчүн сахабалардын учурунда мындай кереметтерди көп көрсөткөн эмес. Бирок сахабалардан кийин учурунда көп болгон да, көп көрүнгөн. Анткени эмнеге дегенде, бул керемет дагы кайсы бир учурда, кайсы бир деңгээлде адамдын ыйманынын күчөшүнө, ыйманынын кубат алышына себеп болот экен. Алла Таала бир адамга хидаят беришине ошол нерселерди көрсөтөт экен. А сахабалар андай нерсеге муктаж болгон эмес дейт. Алар пайгамбарыбыздын жанында жүргөн, пайгамбарыбыздын таалим тарбиясын алган, андай нерсеге муктаж болгон эмес. Ошон үчүн сахабаларда мындай кереметтер болгон, бирок баягы кайсы бир салыштырмалуу деңгээлде азыраак болгон. Ал эми кийинки доордогу алым уламаларда, аулияларда кереметтер, субханалла, толтура кереметтер болгон да. Керемет кимде болот экен? Демек, пайгамбардын хак жолун тутунган, мазхаб карманган, акыйдада түз туура жолду карманган, пайгамбардын жолунда жүргөн чыныгы момун мусулман адамда керемет болот. Эгерде бидат жолго түшүп кетсе, Куран сүннөттү бурмалаган жолдо жүргөн адамда андай нерсе болушу мүмкүн эмес экен да. Андай нерсе болсо истидраж болушу мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун, саламун алал мурсалин, алхамдулилlah.